Жұтқанда ғана жаман ой қаварың арман ұдыр құя түшті ой заманым жұтқандай құланбай бұғылып қалды ой тамағым азырда тұрам ишенбей аңтарылып ой аламым жаназаңа тұрам деп жалтанбай қантип барамын жылдыздай жарқ етіп чағылғандай өчіп қырчындай шундай жашында кетіп жатқаны шуншалық өкінішті сөз жоқ жашыбызда мына жоқ болып жатқандай анда ойлап көрсө 28 деген өзүңүз баарын ойлап көргүлүчү 28-ти эмнени жасап бүтүрдүңөр эле 28 жашыңарда 28 жашында бул жигит мына биздин республиканы титиретип өзүнүн окуялары менен дөңгөрөтүп жазгандары менен ушу биздин планетанын төрт бурчуна чейин жетип атты. Нью-Йоркко барды, тияка барды, бияка барды. Ушу Кыргызстандын атын даңазалап жүрдү. 28 жашында. Сөзү тунук, темалары болсо абдан маанилүү. Мен ойлойм, мына акыркы жылдары эң чоң шундай бир баатыр жигит Улан Эгизбаев болду. Сөзү менен өзүнүн калеми менен мына Кыргызстандагы коррупция каршы канча иштерди көтөрдү. 28-де мына мен кечеде радиого айттым, бул жигит болсо түндүк менен түштүктү мына кошуп, азыр баткендиктер баары зор күйөө бала деп интернеттин баары толо ушундай сөзгө. Биз болсо түндүк түштүк деп ушинтип бири-бирибиз менен алышабыз. Бир эле жигит мынтип кошуп койду эки жакты. Кыргызстан мына бул 28-деги бала ушундай үлгү көрсөтүп, ушундай деңгээлге бизди баарыбызды көтөрүп атса, демек биздин келечегибиз кенен демократия дегенге шунчалык чоң салым жасады бул кичинекей жигит. Биз баарыбыз мына азаттык эч силердин калемиңер дайыма курч болуп турсун. Дайыма ушундай чындыктын аркасынан жүргүлө деп. Орду 9 жоготуу силердин үй-бүлө үчүн. Бирок бул азаттык үчүн да Орду 9 жоготуу. Ал биздин да чолпондой бир жаркылдаган бир жалгыз уулубуз эле. Башка кайталаңдыз. Башкача мен жана эжеге да айттым, ыйлап атып. Жаман-жуман эле бир бала төрөп койсоңуз азыр жаныңызда жүрмөк. Бул элдин уулу болуп калыптыр. Биздин интернет сайтка мына азыр да жазып атышат. Баткенде базарда баратсам элдин баары ыйлап атат Улан деп. Ошто көчөдө баратсам элдин баарынын айтканы Улан. Улан Эгизбаев мындай болгон Турбаев кантип ушуга ишенсе болот деп дүйнөнүн баардык тарабынан жазып атышат бизге. Америкадагы кыргызстандыктар, Кореядагы башка жактагы кыргызстандыктар баары жазып атышат. Биз Уланды колдон келишинче колдоп, тарбиялап, таптап кыргыздын бир жаркыраган бир келечекте саясатчысы болобу деп ойлоп жүргөм мен ичимден. Чынчыл ушунчалык чындыкты издегенден, чындыкты сүйлөгөндөн, айткандан коркпогон курч жигит. Биз ушул Азаттык радиосунун жамаатынын атынан, мен өзүмдүн атынан айта кетейин, Көкжар айылынын мектебинин жыл сайын мектеп бүтүрүүчүлөр экзамен берет эмеспи? Кыргыз тил адабиятынан эң мыкты баа алган окуучуга биз стипендия беребиз мындан ары. Уланбек Эгизбаев атындагы. Ушул Уландай балдарды, кыздарды, мыкты таланттарды дагы чыгаргыла, дагы өстүргүлө. Кыргызга Уландан 100 миңи да аздык кылат. Силерге ыраазыбыз. Андан тышкары Уландын өмүрү ушундай. Эрте үзүлүп каларын ким билиптир? Андан тышкары мына өзүбүз Уландын жакын достору, санаалаштары, саясатчылар, журналисттер биригип туруп, буюрса 28 жашка чейинки журналисттер арасында эң мыкты иликтөө материалын даярдаган журналистке сыйлык берели деп турабыз, Уланбек Эгизбаев атындагы. Негизи Улан 28 эле жыл жашаса дагы
ушунча ишти бүтүрүп кетти, ушунчалык силердин айылыңарды жалпы кыргыз элин таанытып кетти. Анын жасаган материалдары англисче которулуп канча өлкөгө тарады. Нургазы чейки Кочкорлук Нургазы жөнүндө видеону 5 миллион киши көрдү дүйнөдө. Кыргызстан ушундай өлкө турбай, ушул көк жардын бир генедей көрүнүшүнөн башталат ушул видео. Бир тоңор, анан бир талаңар бул. Ошону көрүп алып эле канча киши англисче жазды. Укмуш өлкө турбайбы, Кыргызстан укмуш кооз турбайбы, барыш керек экен, бир көрүш керек экен деп. Байыгынтын Прагада өзбек журналисттер, казак журналисттери ыйлап келип атышты. Американецтер ыйлап келип атышты. Ушул бала үзүлдү, ушундай бала кантип ушундай таланттуу бала үзүлөт деп. Ошондуктан биз силерге баарыңарга убада беребиз. Буюрса Азаттык радиосу уландын ишин эч убакта туусун жерге түшүрбөйт. Биз мындан ары да андан ушул уландай таланттуу балдарды тапканга, аларды тарбиялап таптаганга, ушул кыргыз элине керектүү маалыматтарды, макала, материалдарды даярдаганга, Кыргызстанды жакшы жагынан кандай кызыктуу өлкө экенин, биздин элдин кулк мүнөзү кандай бир оригиналдуу экенин дүйнөгө тааныта беребиз мындан ары дагы. Жалпы элибиздин коомубуздун өнүгүшүнө биз дүйнөдөн артта калбай, алдыңкы бир эл журт болушубузга салымыбызды кошо беребиз. Улан бирок уландын орду толтурулбайт. Улан силер тарбиялап өстүргөн улан бир жалгыз эле Уланбек Эгизбаев болчу. Бирок келечекте ошондой уландар чыгат деп үмүттөнөлү, ошолорду колдойлу. Силерге чоң рахмат таазим этебиз. Эгерде уланды сактап калууга бир мүмкүнчүлүк болуп, ошол иш колубуздан келбей калса, ал үчүн кечирим сурайбыз. Улан алтын кош бол, сага кош деп айтыш мүмкүн эмес. Ошентсе да баардык биздин Азаттык радиосунун жамаатынын атынан, Тегектагы алыс жактагы жетекчиликтин атынан баардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Анан уландын иши эч убакта үзүлүп калбайт, токтоп калбайт. Биз сөзсүз улантабыз деп убада беребиз. Улан ал үчүн эч убакта кайгырып капа болбогу алтыным. Бизге абдан чоң кайгы болуп турат, баарыбызга, жалпы силер үчүн эмес, биз үчүн эмес, жалпы кыргыз эли үчүн. Ушунчалык кыска өмүрүндө жалпы элдин уулу болуп алган ушул өзү дагы сезбей калды окшойт. Ошону сезет деп ишенебиз. Коомдо жарыкчылыкта ар кандай деңгээлде, ар кандай шартта жашаган адамдар болот. Эми сен кетип калдың. Өз убактан мурун канчалаган адамдардын тагдырлары, канчалаган жардамга муктаж, сенин буурукер жүрөгүңө муктаж. Сенден жардам алсак, улан менен сүйлөшсөк деген адамдарды, алардын укуктарын коргоп берсе экен биздин улан деген адамдардын баардыгын жетимсиретип кете бердиң. Абдан өкүнүчтүү. Сени сындырышты, ачыгын айтканда сени тындырышты. Бирок алар баары бир өздөрү сынаттанат. Акмактар. Мына сен менин апам жөнүндө кандай бир сонун сюжет даярдадың, кой десе болбойт. Мен кечээ апамды аяп, бирок кечээ айтууга туура келди. Апам байкуш, сен жөнүндө айтсам эси дагы эле эсинде экен, болду буркурап ыйлады. А бүгүн апамды ачык айтып, улан менен коштошом деп таштап келди. Мына балдар күбө болуп отурат. Канчалаган сонун сюжеттер, Кыргызстандын көрүүчүлөрү, угармандары эле эмес, океандын ары жагындагы көрөрмандарды дагы, угармандарды таң калтырган бир сонун сюжеттер бар. Ошол сюжеттерди ким тартат? Мүмкүн тартар, бирок сенин чеберчилигиңе жетпейт болуш керек. Кош деп айткым келбейт, бирок арыга сезмин. Алтыным уланбай. Кош бол. Жаткан жериң жайлуу болсун, топурагың торко болсун, арыга жок. Улан бул ата-энесинин Азаттыктын баласы эмес болчу. Улан жалпы кыргыз элинин баласы болчу. Улан ошол кыргыз элинин баласы болгондугун өзүнүн жашоосу менен, өзүнүн жазганы менен, өзүнүн баскан турганы менен, айткан сөзү менен далилдей алды. Мына кыргыз эл бардык жерде бийлеп отурат, бардык эстеп отурат азыр. Уландын жүрөгүндөгү болгон, мамлекетке болгон сүйүү сезими, мамлекетке болгон кызмат кылуу сезими эң жогорку деңгээлде. Азыркы замандын чыныгы баатыр улан болду. Чыныгы ошо баатыр деген сөздүн мааниси эми эл түшүнүп атат кандай болуш керек. Кош улан, сенин жаткан жериңе жараткан бейиштин бакчыларынан алсын. Бала төрөлүп жаңы дүйнөгө келгенде азан чакырып атын койгондо бир атанын бир үйдүн баласы эмес, бир айылдын баласы бол, элдин баласы бол деп тилек кылып
ар бир эн ата үмүттөнөт. Мына мен айткым келет ата менен апага, улан элдин баласы болду. Элдин баласы болду. Баарына тик караган, көрчү. Эч нерседен тайманбаган, күйгөн мамлекет үчүн, эл үчүн деп күйгөн, чындыкты чыркыратып айткан жигит. Мен угуп, азыр интернет деген баарына жарылып, ошол жерде элдин баары Кыргызстан жазып атат. Азыр мына Венера сүйлөгөндө аял эмес эркек ыйлады. Баарыбыздын көзүбүзгө жаш келди. Жакшы адам ушинтип баарын ыйлатып кетет. Арман кылып кетет. Улан өлгөн жок. Анын кылган, жазган тасмалары, жазган жазмалары, тарткан тасмалары элдин, калың элдин жүрөгүндө калды. Ар бир кыргыздын жүрөгүнө жетти. Улан, мына ата апа, өмүрлүк жубайы, шуну билип коюңуздар. Армандуу дүйнө ушул экен эми. Улан жаткан жериң жайлуу, топурагың торко, иманың саламат болсун. Иманың саламат болсун. Кайрат айтам, бирок кайрат айтканда не? Жараткандын бул жашоодо жалгыз гана чындыгы жашайт экен. Өкүнүчтүү анады өлүм экен. Биз ошол жараткандын өкүмүнө, жараткандын өлүмүнө баш ийип отурабыз. Бул чындык экен. Өчпөй турган өрт эле өтүп кетти, өз эле. Чыкпай турган жаш эле чыгып кетти, бат эле демекчи улан арабыздан эрте өтүп кетти. Улан сууга чыгып кетти. Бирок улан иликтеген коррупция сууга чыкпаш керек. Улан өтүп кетти, бирок уландын улутка жасаган иши өтүп кетпеш керек. Улан чабактан чарчап жээкке жетпей калды, бирок азаттыктын акыйкаттуу журналисттери коррупция менен күрөштө жээкке жетет. Этегине жетет. Биз бирге жетебиз. Улан ким эле? Улан жөнөкөй журналист эмес, чыган журналист. Улан мамлекеттик коомдук ишмер. 28 жашында ушундай даражага жеткен эч ким болбосо керек. Урматтуу ушул жерде турган туугандары. Силер уялбасаңар, силерди уят кылган жок. Баш көтөрүңүздөр. Улан улуу иш жасады. Ал коррупция менен күрөштү. Эгерде быйылкы ит жылынын ийгилиги коррупция менен күрөштүн деңгээлине жеткен болсо, ит жылынын итчилиги бул уланды арабыздан алып кеткен болду. Улан канча деген ары жооптуу, ары кооптуу кызмат иштеди. Жүрөгү ак экенин, кызматы так экенин далилдеди. Улан кыргыз журналистикасын бир тепишке көтөрө алды. Улан кыргыз журналистикасында өзгөчө бир нук сала алды. Буну биз мына ушул жерде турган журналисттер баарыбыз моюнубузга алабыз. Уланды айтып атпайбы 2 күндөн бери чоң эмгек жасады деп. Улан эмгек жасаган жок да туугандар. Картошкаңды колорад курту каптап кетсе, ал менен күрөшсөң бул эмгек. Мамлекеттик каптап кеткен коррупция менен күрөшкөн бул эрдик. Улар эрдик жасады. Бекерине кече мамлекет башчыбыз карапайым калкка кайрылуу жасаган жок да. Эчен деген эл өкүлдөрү, депутаттар, министрлер, генералдар өтөт бул жашоодон. Бирок баардыгынан эле ажолор кайрылуу жасай бербейт. Улан мамлекетке чоң салымын кошту. Мамлекеттик саясатчы болду. Ал өз убагында мамлекет башчынын колунан мамлекеттик сыйлык алды. Ардактуу грамотасын алган. Айбаттуу иши болбосоң, ардактуу киши боло албайсың да. Бул жемкорлук менен күрөштү. Жер саткан жемкорлор менен күрөштү. Көр саткан көпөстөр менен күрөштү. Бүт өмүрүн ушул Кыргызстандын карапайым калктын жашоосун жеңилдеткенге арналды. Бирок чиркин өмүр. Уландын канча деген макалалары бар. Бирок бир дагы макаласы боюнча бир дагы чиновник же бир мамлекет орган уланды сот көрө алган жок. Кадырымды кайтыш кылдың, намысымды тебеледиң деп. Анткени улан касапчы иликтегенде эле коррупцияны иликтеген журналист болгон. Уландай журналисттин кайтыкерлерине мен көп ишенбей турам. Кош улан, чаткан жериң жайлуу болсун, кабырың жарык болсун. Жайдын эң ысык күнүндө эң суук кабарды угуп ишенбейин дедик элек. Эми ишенүүгө аргасыз болуп отурабыз.
көз жаш гана ыйлабай, азыр жүрөктү ыйлап, жан дүйнөдү ыйлап, чындыкты ыйлап турат. Улан бүгүнкү күздө эң мыкты күлүгүбүз эле. Ошо күлүктөн ажырап отурабыз. Улан бүгүнкү күндүн эр жүрөк азаматы эле. Ошол эр жүрөк азаматтан ажырап отурабыз. Улан бүгүнкү күндүн эрседен тайманбас, бийиктикти, тазалыкты, аруулукту гана эңсеп жашаган Акшумкар эле. Бүгүн ошол Акшумкардан ажырап отурабыз. Могу улуу тоолор эми Акшумкары жок калып отурат. Улан 28 жашында бир кылым жашаган адамдай кадыр бак абийир топтоду. Улан аз жашады, бирок мускалуу жашады. Улан эч кимден жеңилген жок. Улан жөнүндө кечээден баштап интернетте эң мыкты акындар ырларын арнап жазды. Бүгүндөн баштап обонун арнап жазды. Уландын жер үстүндөгү сапары арды, бирок эми төөлүк сапар арыбайт. Ал эми ырга айланат, ал эми дастанга айланат, ал эми арманга айланат, ал эми обонго айланат. Эртедир кечтир кайсы бир жерде бир сөз жетпей калса, бир чындык жетпей калса, уланды эстейбиз. Ушуну улан айтмак эле, улан кылмак эле деп. Айрыкча биздин ата мекен фракциясынын башына иш түшкөндө канча адамдар бизден алыстап кетти, досторубуз алыстап кетти, кошуна тургундар алыстап кетти. Ошондо улан гана биздин досубуз болду. Биз бүгүн Опол тоодой кыргыздын азаматын жоготтук. Кош улан, Ала тоонун Акшумкары, могу улуу тоолор сени унутпайт. Кыргыз эли мыкты уулдарын, мыкты таланттарын, баатырларын унуткан эмес. Сен ошолордун катарынан барып орун алдың. Төөлүк уйкуң тынч болсун. 28 жашында уланды ажалга салып беребиз деп мен 3 уктасам түшүмө кирген эмес. Ушул Көкжардын бир кара тору, арык чырай, мотурайган жигити бүтүндөй мамлекеттик машиненин ролун аткарды. Улан жалгыз өзү соттун милдетин аткарды. Жалгыз өзү парламенттин милдетин аткарды. Улан жалгыз өзү прокуратуранын ишин аткарды. Ушул 28 жашында уландын дили ак, жүрөгү таза, коом өзгөрсө деген ушундай бир тилеги бар эле. Улан менен биз жолуккан сайын ал Кыргызстанды кантип өнүктүрөбүз, ушундай уурулардан кантип кутулабыз дечү. Мен парламентте сүйлөй турган сөзүмө ушул улан менен акылдашчумун. Мен канчалаган Кыргызстанда бир дагы чоңдон корккон жокмун, тайсалдаган жокмун, бирок уландын алдында мен дагы толкунданып, уландан көзүм ала качып турчумун. Ал ушунчалык курт болчу. Улан сендей жигиттен парламентте 10 адам болгондо биз өлкөнү өзгөртүп сала турган күчүбүз бар экенине көзүм жетет дечүмүн. Улан менин тирегим эле. Ал бүтүндөй кыргыз элинин тиреги эле. Уланга жогорку кеңештин бир дагы депутатына уланга баргандай болуп эле арызданып барбайт. Улан чындыктын акыркы үмүтү эле. Уланга соттон утулуп калганы дагы, адилетсиз мамлекет туш болгону дагы, прокуратурага нааразысы дагы, мектептин директоруна нааразысы дагы бүт баары ушул чындыкты уландан табам деп уланга барчу. Улан ушул мотурайган 28 жашындагы арык жигит бүтүндөй улуттун көйгөйүн мойнуна көтөрө ала турган алдуу күчтүү эле. Уландын атын унуттурбашка биз болгон күчүбүздү жумшайбыз. Улан Эгизбаев атындагы фонд түптөлүп, журналистиканын жаш студенттерине, мыкты иликтөөчүлөрдүн баарына улан атындагы стипендиялар берилип, мына Роза Исаковна, бул жакта депутаттар, саясатчылар баарыбыз жардам бергенге даярбыз деп атышат. Мен мындан бир ай мурун президенттин бир жакын адамына кат жаздым. Президент уланды кабыл алып, улан коррупция менен күрөштө сендей жигиттердин жардамына муктажмын деп, уланга бир калем белек кылып койгулачы. Сүйүнүп калсын, дагы күчөсүн, дагы күрчүсүн дечмин. Бирок эми ал дагы ишке ашпай калды. Уланды кантип биз жерге беребиз? Билбейм. Улан сууга чөктү дегенде эле жетип бардым. Улан ушунчалык эл жүрөк болчу, өчөр болчу, эмгекчил болчу. Улан эс алганды дагы билчү эмес. Ал жума күнү түштөн кийин жетекчилигинен жооп сурап, Таатан базарына барып, строй материалдарды алып, кайра чыгып таксиге келип, ушул жерге алып келип, мына ушул үйүм оңдоп, кайындарым августта үйгө чакырам деп аткан улан эле. Бул демалыш күнү уландын эс алганы бул айылына келип, чөп чаап, кара жумуштарын бүткөрчү. Мындай адамдар жок да. Улан аялдарга сүйгөнүнө кандай мамиле кылыш керек экенин улан үйрөттү бизге. Биз өзүбүздүн өмүрлүк жарыбызга кандай мамиле кыла албайбыз? Улан гүл берек берип, жумуштан чыгып сапарлуу кара жаным деп алып кетип, аялдарга мындай кордук мамиле кылган болбойт жанар деп ушинтип турчу да. Ушунун бардыгы тилекке каршы Кыргызстанды
бизди улутту түптөгөн адамдар мына ушул 30 жаштын тегерегинде Касым Тыныстанов, Жусуп Абдрахманов, Баял Исакеев, Кыргызстандын саясий элитасы баары жаш кеткен экен. Алардан кем эмес болчу. Улам дагы жашаганда коомду тазартмак, коомду өзгөртүш үчүн, коомду адилеттүү, таза коом куруш үчүн уландай адамдар керек болчу да. Улан микрофонун көтөрүп ак үйгө киргенде саясатчылар залдан качып жөнөшчү. Туш келди кабинетке кирип, улан менен 3 мүнөттүк интервью берүүдөн качып турушчу. Анткени улан чындыктын, адилеттүүлүктүн, акыйкаттыктын символу болчу. Биз бүгүн мына ушундай адамды жоготуп отурабыз. Уланды унуттурбай, уланга керек болсо чоң мамлекеттик сыйлыкка сунуштайбыз. Башка аргабыз жок. Уланга сыйлыктын дагы, башканын дагы керек жок болчу. Улан ушул Кыргызстан бир оңолуп бир туура жолго түшсөк экен дечү. Биз күн түн дебей уландын максаттарын, анын кыялдарын ишке ашырууга бар күчүбүздү жумшайбыз. Уланды жоктотпой, анын атын төөлүк сактоого аракет кылабыз. Кош улан, жаткан жериң жайлуу болсун. Улан жөнүндө абдан жакшы, муун жөнүндө бошоткон жакшы сөздөрдү айтып өтүштү. Аларыңыз үчүн баардыгыңыздарга чоң рахмат. Ушундай сөздөр бүгүн айтылчу кез эмес эле айтылып атат. Айтылчу кез экенин эмне кылабыз? Улан ушул кичинекей айылда, кичинекей үйдө, морики жездем менен эжем ушундай тарбиялашкан. Бул жерде раматылык кудагыйыбыз бар эле. Ошол кудагыйдын тарбиясын көрүп калган улан. Эжем менен жездем ушунчалык уланды так, ак ниет, чынчыл кылып тарбиялап коюшкан экен. Эгерде кичине эл билгенде кичине калк айтканды үйрөтүп, же болбосо бир башкача кошомат кылганды үйрөтүп койгондо балким улан бүгүн тирүү болот беле. Ошондой ак жүргөндүгү үчүн, так жүргөндүгү үчүн, чынчылдыгы үчүн журналистиканы бүтүп, журналисттердин коомуна кошулгандан кийин коомдо болуп жаткан жат көрүнүштөрдү, коомдо болуп жаткан чириген ар кандай нерселерди көргөндөн, пласт иштерди көргөндөн кийин бул өзүңөр айткандай тынч тура алган жок. Өзүнүн башын сайып коюп аралашып кетти. Эже, жезде, улан азыклар айтып өткөндөй өлгөн жок. Уландын иши уланат буюрса, башыңарды бийик көтөрүп, эже жезде, мурдагыдай эле болуп, эл арасында мындан да кадырыңар өйдөлөп, эжеке жезде ар дайым ден соолукта болгула. Кыздар Майрамкүл, Назгүл, Самара, Жинара, эжем менен жездемди Кудай буйрса баарлап жакшы багалы, жакшы карайлы. Урматтуу уландын коллегалары, уландын иши улансын, өзүңөр айткандай ушул иштер токтоп калбасын. Урматтуу Көк Жар айылындагы туугандар, куда сөөктөр, уланбай, жаткан жериң жайлуу болсун, топурагың торко болсун. Кудай таалам элге жактың эле аз үйнөдү, жерге жак, уланың барбы? Улан, садаға, болгону 28 жашка чыктык эле. Жаңыдан кели чыгардык эле. Турмуштун рахатын көрүп, көзүң ачыларда айыл жок. Ажал күчтүү экен, алып кетти. Бирок улардын атын өчүрбөш үчүн айылыбызга сунанып кетебиз. Аксакалдардын аттарын да бир кайталайын. Жалп элдин аттарын бир жерге бир ылайыктуу атын түбөлүккө калтырып бериңиздер. Бул бала ушуга чачыктуу бала болчу. Буну кантип унутабыз? Koşulan, yatkan yerince aynı olsun balım. Toprağımı torku olsun. Ulan en taze adam bolчу. Men ulanday adamdım. Ömrümde birinci ömürdüm. Ulan özümenin boşu çındıktı koşala kettim. Emi çındık çok Kırgızstan'da. Ben Kırgızstan önü görme gözümde jetpeydi. Belki ulandın gelecekteki balası önüktürmez o. Ulan жумуштay. Үйдө эле. Биз мына шаарга кеттик деп шаардык бала болуп, өзүнчө керсейип, бой көтөрүп кеттик. Өткөн Жанар Акаев айткандай, улан 5-чи күн сайын келип, могу жерде турган чөптү чаап өткөн жумаларда. Ушуну пресстеп киргизип, кумду киргизип жаттым. Ошолорду бүтүрүп, эшиктерди өзүмдө чуркап жүргөн. Мен үйдүн кичүү баласымын. Ата-энем жанында болушум керек. Ата-энемди кийин Бишкекке алып келем, айылда жашайм, мен эки жакта жашайм деп. Менин ыраазычылыгым атасы менен апасына
кыргызга ушундай уулду тарбиялап өстүргөндө. Анан улан каза болду дегенде мен көлгө учуп барып тирилип кетеби деп чекесин сылайм, башынан сылайм. Тирүү адамдай жатат. Мына улан, сен жасаган иштериңде сен түрөгөстө ошо сени даңктап, сен ардактап ала алган жокпуз. Сен көп нерсе жасадың мына. Биздин мамлекетибиздин өрүгүсүнө коомчулукта болгон көйгөйлөрдү түп тамырынан бери сууруп чыгып, ошолорду айтып эле койбостон, ошолорду чечүү маселесин карап, көптөгөн журналисттик иликтөөлөрдү эң жогорку деңгээлде жасап мына баарыбыздын ушу биздин мамлекетибиздин өрүгүсүнө зор салымыңды коштуң. Сен жасаган иштериң эч качан өлбөйт, түбөлүккө кала берет. Сен ар дайым ошо баарыбыздын жүрөгүбүздө сакталасың. Укканда гана жаман ой кабарың, арман удургуя түштөй заманым. Жуткандай уланбай буулуп калды ой тамагым. Азырда турам ишенбей аңтарылып ой аламым. Жаназаңа турам деп жалтанбай кантип барамын. Шейит кетчү жайыңа шилтенет кантип кадамым. Топ жарган сендей уулга топурак кантип саламын. Улардай үнүң укпадым, учугуң удар баланын. Убанып үнүн укпадың, курсакта жаткан ой баланын. Кагазга калпты жазган жок, кармаган алтын каламың. Кырчындай кезде кыйылдың, арман кыргыздың көксөп талабын. Өз элең гана күйгөн ой биликтин, өртелең аудан жигиттин. Жарыгы элең биликтин, жалының элең ой жигиттин. Өксүгөн кездең акыйкат өзөгүн тап тирилттиң. Бет кабын сыйрып урунун безине сайып билинттиң. Чыланган калпка чоңдорду чындыгың менен киринттиң. Чырпыкта болсоң өлкөңө чындыктын туусун ой илипсиң. Жемкорлордун тарсайган жемсөлөрүн ой тилипсиң. Жем издеген жоруга жебе болуп ой тийипсиң. Акыйкат чындык деп жүрүп, а дүйнөгө ой сиңипсиң. Караңгы жайда жатсаң да, улан калкагар тодой бийиксиң. Улукмандын жалбызы уландаң үйдүндө ой жалгыз ой. Ай менен күндөй сен дагы атанын элең жалгызы. Ажалдан ач көз турбайбын, асылды келет алгысы. Аламдың өрттөп баратат апаңдын ачуу кайгысы. Жесириң боздоп муңканып жек көрүп турат ой жайдушу. Калтардай уулун жоготуп
халқыңа түшкен қайғышу қайғысын қоштойт халқымдын халқым деп учкан барчындын арман қанатын ажал қайрышың қара жер ғана болып ой турағың қайрылғы сай кетті ой уланың боздогон добуш жаңырып бош қалды ичиң ой уянын чуусунаң элдин чыдабай чуулдап тунат кулагым чолпондой жарың көз жарса чоң дайра болот ой булагың тулпары болсун улуттун тула элек туягың халқыма қайрат айтамын қайғының ғана дартой сақайсын ақырет менен қоштолған азанын артой азайсын көчпес тозбос қиярбас түбөлүк тарых ой жасайсың жүздөгөн жылдар кыргыздын эми сен жүрөгүндө жашайсың